Эфирде 30 сентябрга алынган жаңылыктардын топтому. Студияда Дастан Исмаилов, саламатсыздарбы? Бишкек шаарынын дарыгерлер тобу Ош, Жалал-Абад, Баткен аймактарындагы эпидемиологиялык кырдаалды иликтейт. Бишкек шаарындагы рейд учурунда санитардык эрежелерди бузган бир нече мекемелерге айыппул салынды. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев шайлоо күнү БШКнын сайтына хакердик чабуул болушу мүмкүн экендигин айтты. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында ыкчам көмөк көрсөтүү борборунун ишин талкуулады. Ал бардык медициналык мекемелер менен кызматташуу механизмин жөнгө салуу зарылдыгын айтты. Эгерде тез жардам көрсөтүүчү врач бейтапты ооруканага жаткырууну чечсе, диспетчер онлайн орундардын эсебине карап, аны кайда жайгаштырууну билүүсү керек деди. Боронов бардык ооруканалардын жетекчилерине бул алгоритмди иштеп чыгууну тапшырды. Оорулуу менен шаар аралап жана ооруканаларды кыдырып бейтапты кабыл алуусуна өтүнүп, жүрүүсүнө жол берилбеши керек. Силер бирдиктүү механизм катары иш алып барып бейтаптын өмүрүн сактап калууга көңүл бурушуңар керек деди премьер-министр. Өкмөт башчы бейтаптарды электрондук эсепке алууну жүргүзүүнү тапшырды. Бул коронавирустук инфекция менен күрөшүү алкагында гана эмес, санариптик программа алкагында дагы маанилүү экендигин белгиледи. Бишкек шаарынын дарыгерлер тобу Баткен, Ош жана Жалал-Абад облустарындагы эпидемиологиялык кырдаалды дыкат иликтөөгө тийиш. Мындай тапшырманы Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында берди. Өкмөт башчы аймактардагы эпидемиологиялык кырдаал боюнча облус жетекчилеринин жоопкерчилигин дагы бир ирет эскертти. Муну менен катар премьер-министр штабтын кийинки отурумунда жарандарды сасык тумоо жана курч респиратордук вирустук жугуштуу ооруларга каршы эмдөө иштери, ошондой эле COVID-19 вакцинасын сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү тууралуу маалымат берүү тапшырмасын берди. 2017 жылы өткөн президенттик шайлоодо 40 000 жолу хакердик чабуул болгон. Эртеңки шайлоодо дагы ар кандай чабуулдарды күтүүгө болот. Мындай маалыматты Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев билдирди. Кайрат Осмоналиев ошондой эле Боршайком шайлоого дайыр экендигин кошумчалады. Ар кандай кокустуктардан жана коркунучтардын алдын алуу максатында ар бир участокторго кошумча интернет модеми жана электр энергиясын чыгарып берүүчү генераторлор жеткирилгендигин айтты. Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкуловдун аймактарга болгон иш сапары Бакаята районунда уланууда. Анда ал аталган райондогу Күмүштак капчыгайында жайгашкан Арзымат байдын күмбөзүнө жана Кең Арал археологиялык эстелигине барды. Анда аталган тарыхый маданий эстеликтердин алабалы менен жеринен таанышып, алардын көйгөйлөрүн чечүү жолдору жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тиешелүү адистер менен талкууланды. Бул багытта Маданият, маалымат жана туризм министрлиги күчөтүлгөн тартип менен иштеп, жакынкы аралыкта маселелер оң жагына чечилерин министр Азамат Жаманкулов белгиледи. Белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2002 жылдын 20 августундагы номер 568 токтому менен Кыргыз Республикасынын республикалык маанидеги тарыхый жана маданий эстеликтердин мамлекеттик тизмесине Талас облусунун Бакаята районунда жалпы 22 эстелик катталган. Алардын арасында 19 кылымда тургузулган Арзымат байдын күмбөзү жана 10-12 кылымдарга таандык Кең Арал археологиялык эстелиги дагы бар. Республикалык штабтын маалыматына алайык, өлкөдө 30 сентябрга карата коронавирус менен катталгандардын жалпы саны 46 669 жетти. Кыргызстанда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 илдетинин 147 жаңы учуру катталды. Алардын ичинен 12си медициналык кызматкерлер. Бишкекте 19, Ош шаарында 13, Ош облусунда 34, Баткен аймагында 17, Жалал-Абад жергесинде 41, Нарын аймагында катталган жок. Талас облусунда 2 учур, Чүй өрөөнүндө 10, жана Ысык Көл облусу боюнча 11 учур катталды. Акыркы сутканын ичинде Кыргызстандын аймагында дагы 118 бейтап сакайып чыкты. Өлкө боюнча айыккандардын жалпы саны 42 879 түздү.
8 ай аралығында Бишкек жарық муниципалдық ишканасы Борбор калаадагы 664 көчөнү жарыктандырды. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматынан кабарлашты. Ага ылайык ишкана 1 жылдык планын аткарган. Жыл башында Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов шаардагы 4 районго 10 000 шамчырак коюу тапшырмасын берген. Бул иштин баары аткарылып, жалпы 664 көчө жарыктандырылды деп айтылат маалыматта. Мэриядан көчөлөрдү жарыктандыруу иштери уланып жаткандыгын белгилешип, эгерде бул маселе боюнча суроо жаралса 0312 463 089 0312 576 351 телефондоруна чалып, же болбосо 0777 902 115 WhatsApp номерине жазууну сунушташты. Милиционерлер, мэрия менен санитардык эпидемиологиялык көзөмөл агенттигинин кызматкерлери коронавирустун жайылышын алдын алуу максатында рейд жүргүзүштү. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда, көңүл ачуучу жайлар, интернет-клубтар, ресторан жана кафелер текшерилген. Азырынча интернет-клубтардын ишине тыюу салынганы менен жашыруун иштеп жаткандары табылган. 10дон ашык мекемеде санитардык нормалар сакталбай жаткандыгы аныкталды. Ошондой эле кафе-ресторандар 50дөн ашык киши кабыл албоо эрежесин бузушкан дешти милициядан. Катталган фактылардын бардыгы сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Кара кече көмүргенинде электр линиялардын орду которулуп, жарык берилди. Бул тууралуу Чыгыш электр ишканасынын маалымат кызматы кабарлады. Эске салсак, 14-сентябрда кара кече көмүргенинде жер көчкү жүргөн тоодон кулаган таш менен топурак Дыйкан кара кече жолунун 37-чакырымын тосуп калган эле. Жыйынтыгында электр зымдары жана мамылар жер көчкүнүн алдында калып, жарык үзгүлтүккө учураган. Андан сырткары 38 электр мамысы көчкү алдында калуу коркунучу жаралган. Буга байланыштуу кара кече көмүргенине жарык жеткире турчу электр линияларынын орду которулду. Бул ишке Чыгыш электр ишканасынын Жумгал райондук электр тармагынын кызматкерлери тартылып, 5 күн иштешти деп айтылат билдирүүдө. Учурда көмүргени толук жарык менен камсыз болгон. Кыргызстанда сасык тумоого каршы сатып алынган вакцина толук колдонулгандыгын республикалык штаб кабарлады. Ага ылайык биринчи этап менен препараттын 119 643 дозасы сатып алынып, аймактарга бөлүштүрүлгөн. Бишкек шаарында 27 000 доза, Чүй облусу боюнча 24 000, Ош шаарында 5 000, Ош облусу боюнча 18 000, Жалал Абад облусунда 17 643, Баткен облусунда 9 000, Ысык Көл облусу боюнча 9 000, Нарын облусунда 5 000, Талас аймагында 5 000. Учурда вакцинанын 118 682 дозасы же болбосо 99% колдонулду. Октябрь айында сасык тумоого каршы вакцинанын дагы 770 000 дозасы келери күтүлүүдө. Экономика министрлигине караштуу банкроттук иштери боюнча департаментинин директорунун орун басары пара берип жаткан жеринен кармалды. Бул туурасында УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы билдирди. Аталган атка менен өзү менен иштеген адамга 100 000 сом пара берүүгө аракет кылгандыгы айтылат. Кармалган кызматкер банкроттук уюмдардын активтерин төмөн баада алуу үчүн туруктуу коррупциялык схема түзүп алган. Департаменттин атайын администратору ишкананын активинин наркын төмөндөтүү боюнча мыйзамсыз иш-аракеттерге катышуудан баш тарткан. Мындан улам атайын функцияларын өзүнүн карамагындагы кызматкерге өткөрүп берүү максатында ага өз ыктыяры менен кызматтан кетишүү үчүн каражат сунуштаган деп айтылат маалыматта. Директордун орун басарынын кызматтык бөлмөсүнө тинтүү жүргүзүлгөндө 1 331 300 сом табылган. Ал акча кайдан келгендиги аныкталып жатат. Сотко чейинки өндүрүштүк материалдар жазык кодексинин 328 беренеси пара берүү боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Кармалган аткаминер УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Алдыда 1 октябрга карата аба ырайы тууралуу маалымат.
Ушул жана башка жаңылыктар менен 20-20 KG сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан тааныша аласыздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.